Алейкум достор, мен Нарима. Бүгүн деген ошо Америкага грин карта менен келген үй бүлөнүдөн интервью алам. Бардык суроолоруңуздар болсо, кандайдыр бир сунуштарыңыздар болсо, бул комментарияга жазып койсоңуздар болот. Эгер башка Америкага кандай келиш жөнүндө видеолорду көргүңүздөр келсе, буну видеонун описаниясында болот. Ошол жактан дагы көптөгөн видеолорду көрсөңүздөр болот. Мындай легендарный семья десем болот, достор. Бул семья деген грин картаны бир эле жолу уткан эмес, эки жолу уткан. Ошол өздөрүнүн секреттери, кандай кылган, эмне кылган, кандай амал кылган, ошол жөнүндө деген баардык так маалыматтарды берип, биз менен маек курганы турат. Азыр эми сөз башын Байкеге берсин. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Мен Нуман Халбаев. Мен DV22 группасы менен утуп Америкага келдим. Бир айдай болуп калды. Азыр келгенибизге үй бүлөм менен, 3 балам менен. Эми Нуман байке, өзүңүздү тааныштырып өттүңүз. Эми сизге суроо, канчанчы жылдан баштап ойноп баштадыңыз, кандай болуп уттуңуз, негизи эле грин карта жөнүндө каяктан билип калдыңыз, ошол жөнүндө кеңирээк айтып берсеңиз. 2018 жылы Россияда чемпионат болгондон кийин ошо жумуш мен Кыргызстанга кетем деп эле жүргөм ошол мезгилде. Анан мен өзүмдүн эң улуу агамдын баласы бар, анан ошого айтып аткам, мен Россияда жүрбөй, мен эми үйлөндүм, мен алыска чыга албайм го. Ошол сен бойдоксуң, алыска чыксаң болот, сен биякта жүрбө, Америкага кетсең болот деп. Анан тааныштар бар деп мен Байсалдын номерин алдым. Бул жолдошуң болот, Байсалдын номерин алып, анан Байсал менен сүйлөштүм. Ушундай иним бар, барса болот эле десем. Жол жоболорун айтып, грин картага катышсаңыз болот деди. 2018 жылы сентябрь айы болчу. Мына бир айдан кийин лотерея грин карта башталат, ошо боюнча катышсаңыз болот. Уткандардын көбүн билемин. Утсаңыз келесиз деп өзү да түшүндүрүп, өзүңүз да катышыңыз деди. Катышсам деп, анан 2018 жылы катыштык. Ошондон баштап өзүм эле интернеттен өтө көп маалыматтарды издеп баштадым. Ошо лотерея тууралуу, өзү келүүнүн жолдору тууралуу. Анан 2018 жылы катыштык. Бирок тилекке каршы ал жылы уткан жокпуз. Ал жылы ошол мен айтып аткан иним утуп алды 2018 жылы. 19 жылы майда результат чыкканда. Биз кийинки жыл, ал жылы 2020 жылы пандемияга байланыштуу АКШ чегарасын жапкандыктан жана Кыргызстан ошо паспорт чыры чыгып, чорустога киргендиктен алар келе алышкан жок. Мындай айтканда, жана баягы чегара ачылганча булардын финансы жылы бүтүп, уже келүүгө мүмкүнчүлүк болбой. Андан кийин эми деген өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, өзүңүз канчанчы жыл уттуңуз, эмне болуп уттуңуз, өзүңүз эле толтуруп уттуңузбу же болбосо башкалардын жардамы менен толтуруп, анан ошо менен уттуңузбу? Ошол иним утуп алгандан кийин ошо май айында результаты чыкмак. Мен апрелдерде уже жыйынтык чыгып калса, эмне кылабыз, в дальнейшем жолду уже издеп баштагам. Ошондо дизел форумга кирип, за граница деп бөлүндү, ошол жерде грин карта тууралуу маалыматтарды изилдеп отурсам, бир сообщение окуп калдым. Жеңгендер, мага кайрылсаңар, мен группага кошом, жардам бекер деп. Анан ошол жазылган номерди сактап койгом, грин карта деп. Ал көрсө Марлен деген байкенин номери экен, ал дагы азыр АКШда. Ошол байкенин номерин алып, анан эми ниетим болгон, биз утабыз деп элечи. Анан ошол жылы ошо иним утканынан, ошо уткан күнү эле ошо байкеге жазып, анан группага кошулуп, ошол жерден анан баягы даярдыктарыбызды баштаганбыз. Ошондо баягы группадагы адамдардын 1-октябрда толтурулчу анкетада ката жазгандары, кимде кандай ката болсо отказаларын ошол жерден уже көзүм жетип, кийинки жылы өзүм эле толтурганмын. Баягы катачылыктар кетирбестен туура так кылып толтургам. Кийинки жылы ошондо 2019 жылы толтурганыбыз 2020 жылы результат чыкты. Ошондо өзүм уттум. Кейс номериңиз канча эле? Кейс номерим 38 000 болчу. Бул чоң кейс болчу. Бирок ишеним менде бар эле, сенде 38 000 болсо дагы жетебиз деп. Бирок дагы эле баягы АКШ тарабынан чегара ачылбай, жабык боюнча турган ошол мезгилде. Бирок ачылат деген ишеним өтө чоң болчу. Тилекке каршы бизге кезек жетпей калды. Ал мен кейс номерим чоң болгондуктан, очередим чоң болгондуктан 20 000 чейин бардыгы дейм, ошол жылкы потоктогу адамдардыкы. Бирок кийинки жылдагын толтурган элем, ошондо жубайым утуп алып,
анан ошонун кейси менен биз келдик да азыр. Бирок ал мен кейсибиз чоң болгондо деле ошо мен ишеничим чоң болчу, утабыз депчи. Ошо мен не только утабыз, мен ушул менен виза алабыз деген үмүтүм да бар болчу. Мен эч качан баягы жерди карап калган эмес, ишеним өтө чоң болчу. Себебинде эми баягы дуа кыла бергендиктен ушунчалык дуамда айтат элем, Америкадан рызкымды таап жегенди өзүң насип кыл деп. Айта бергендиктен ошол дуанын ишке ашышына өзүм ишенет элем да. Ошонун негизинде мындай маанайымда түшчү эмес, дайым кезегим келет деп эле жүрчүмүн, ушундай. Айта кетчү нерсе, бул байкени мен ошол уткан жылдан бери тааныйм. Ошондо эле Америкага келбесе дагы ошо трак айдаган балдарга звонок этип, трактын кандай эмне экенин ошактын баарын билип, өзү почти 1 жыл трак айдагандай эле сезчүмүн мен байкени. Өзү звонок этип, биякта жүрбөсө дагы ошо баардык нерселерин билип, уже ошого готовый болуп келген да байке. Биринчи жолкусунда уттук, бирок келе албай калдык. Азыр эми экинчи жолкусу дагы бул өзүнчө кызыктуу окуя да. Мен ошол группадагылар, биринчи жолку уткандагы группадагылар менен Telegram группада дайым сүйлөгөндө айта берет элем да. Мен быйыл виза алам сөзсүз. Мага кезек жетет дейм. Башкалар мисалы 20 000 утту деген эле бул келет деген сөз эмес да. Бул мындай айтканда жарым 50% эле иш уткан. Андан ары дагы өтө көп жумуштар бар. Ошолорду ишке ашыруу керек. Биринчисинде эми утам деп эле оюмда болсо, экинчисинде виза алып, уже барам, ошол жакта жашайм деген уже оюмда бар болду да, ушундай болду. Анан ошо биринчи уткандагы группаларда дайым айта берчүмүн, ушу утамын, виза аламын деп. Анан дайым бир сөз келип жазгандадан группага айтчумун да, мен кичинекей кейс менен, кичинекей очередь менен утамын кийинкиде депчи. Ушинтип дайым айта берет элем, азыр эстесем мындай сумасшедший деп коет го, ушундай эле бир поступоктор жасаган экенмин да. Бирок өзүмө негедир ишеничим чоң болчу, кийинкиде да утамын деп эле айта берип, ошол группадагы адамдардын менден ишеничи чоң болуптур да. Нуман утса керек дегендей элечи, же эмне болду депчи, результат чыгып атканда эмне болду деп менден сурагандар көп болду да. Анан 9-май күнү 2021 жылы, 9-май күнү 2021 жылы Кадыртун кечеси болду. Ошол күнү результат чыкмак, Диви 2020 экенин. Анан Кадыртун кечесинде биз айылда болчумун, айылдаштар тамак аш уюштуруп, ошо мечитте баян болуп, ошол жакта болчумун. Кечки намаздарды ары бери кылып, түнкү саат 1-де чыксам, биздин саат менен кечинде 10-до чыкмак да результат. Результат 10-до чыкмак, мен саат 12:30-1-лерде чыгып атам. Келип машинага отуруп, телефонумду жандырсам эле жайнап кетиптир, күйүп кетиптир. Сайттарданчы, мессенджерлерден. Эмне болду, именно биздин группадагылардан сураптыр. Нуман, эмне болду деп бир 20-дан 30-дан ашык адам сураптыр да. Баягы уккандан кийин колум титирейт, баягы результатты текшергенде колум титирейт. Анан эми өзүм деле ошо өзүмдөн башка досторум, аке экөө тууган досторго дегендей бир 20-30 адамга эме кылгам, толтурган болчумун да. Анан өзүмдү текшергенден корком, биринчи ошолордон баштайын депчи. Анан баштайын десем, сайт өтө баягы биринчи күн иштеп атканга өтө оор иштеп атат. Анан акырын иштеп атат. Анан биринчи ошо туугандардан текшердим. Текшерип келсем, өзүмдөн бир тууган жеңем утуп алыптыр. Кейси дагы жакшы да, 6000дин кейс. Анан баягыдан сүйүнгөнмөн, группага жазам, мен бир тууган агам утуптур, үй бүлөсү менен жеңем утуптур. Анан агама чалып сүйүнчүлөп, анан кийинки кезегем коем, өзүмкүн текшерем. Жок, өзүмкүн текшербей турам, биринчи жубайымкын текшерейин деп, анан жубайымкын текшерип атам да. Мен айтчумун да дайым, кичинекей кейс менен утамын депчи. Анан жубайымкын текшерейин деп текшерсем, утту, бирок уткандан сразу эле көрдүм да, эң ылдыйында жазылат да кейс номерчи. Деп түртүп ылдыйын карасам эле кейс 985 деп турат да, 1000ге чейин. Мурдагым 985. Мурдагым 338 000 болчу да. Мунун 985. Отурган жеримден көчөгө чуркап чыга калдым да. Көчөгө чыксам, карап караңгы, бул жактан мечитте адамдар кирип чыгып атат. Кыйкырайын десем, баягылардан уялам дейм, баягы адамдар мечитте, Кадыртун кечеси болсо, мындай карасам алысыракта бирем 7-8 класс балдар болсо керек, бир 5-6 жүрүп келбечи дедим. Менде жакшы жаңылык болуп атат деп, аларды баарын бир кучактап алдым өзүмдү, сүйүнгөнмөнчү. Баягы сүйүнүчүм өтө катуу болду. Анан ошо агаларыма чалып сүйүнчүлөп,
жубайыма чалып сүйүнчүлөп ушундай кубанычтуу кече болчу. А бирок ошондо Кадырдын кечеси дагы өтө катуу дуа кылган болчумун да. Себебинде бардык максаттардын ишке ашышы бул Алладан гана көз каранды. Ошондуктан мен ошо болуп аткан ийгиликтерге Аллага шүкүрчүлүк келтиремин. Себебинде ушул дуа кылганымда ушул именно ушул дуаларымда бар болчу. Ишке ашты. Ошон үчүн биринчи уткандагы группага анан эмне болдун деп сурагандан айтып атам да, мен дагы унуттум да. Аны жазганга баягы өзүм шашылгандыктан жазбай анан голосовой жөнөттүм да. Баягы эми ошол мезгилдеги эмоцияларым башкача болгон да. Уттум, кейсим кичинекей 1000ге чейин жетпейт деп айттым. Анан ал жерде группадагы бардык достор куттукташып мени, биздин үй бүлөнү ушундай болушту. Анан мен личкама чыккан балдар кыздар болушту. Ишеним бергениңе рахмат дегенчи. Ишендик деп. Анан бир чети өзүм деле ойлоп калдым, чындап эле баягы катуу ишенген экен. Кудай кааласа уттуңуз. Андан кийинки стептериңиз кандай болду? Баскычтарыңыз кандай болот эми? Утуп алгандан кийинки баскычтар бул DS260 анкетасын толтуруу. DS260 анкетасыны баягы биринчи айткан иниме толтурганбыз. Ошондон бир аз опытым бар болчу. Жана ошол мен айткан группада бекер жардам берет эле да. Информациялык жактан колдоо бекер болчу. Ошондо экинчи ошо жаңы группа ачылганда ал жакка да кошулдум. Ал жактан да уже маалыматым жетиштүү, эми жетиштүү деп айтпайм 100%, 70-80% билгендиктен уже толтурууну баштадым. Бирок сразу толтурган жокмун. Ал мезгилде жубайым кош бойлуу болгондуктан ошо бала төрөлсүн деп ошону күттүк. Май айы болсо, мына балам 11 августта төрөлдү. Ошо август айында төрөлүп, ошол төрөлгөндөн кийин анан документтерди алып, анан эки балам эле көрсөтүлгөн. Балам төрөлгөндөн кийин 3-чү балам төрөлдү деп кошуп, анан ошол алып келдик да. Эми достор, Нуман байкеден кандай болгонун, эмне болгонун жөнүндө баарын билип алдык. Эми деген эжеден дагы бир ооз сурап коелу. Кандайсыз? Жакшы, assalomu alaykum. Менин атым Айпери. Ушул жигиттин жубайы болом, 3 баланын апасымын. Эми грин карта утканда менин эмоциям анчалык деле жолдошумдукула салыштырмалуу вау болгон эмес. Мен үйдө эле кадимкидей, биз деген шаарда жашабайбыз, Бишкекте эмес, айылда Баткенде жашайбыз. Анан үйдө эле үйдүн жумушу менен өзүм да иштейт элем. Ошо өзүм жумушум, үйгө келем, ошо кадимки эле күнүмдүк жашоо менен жүргөм. Профессия боюнча кимсиз? Медсестра. Лейлек аймактык ооруканасында иштейм. Анан ошо жумушка сменге барам, сменден келем, балдарым карайм, тем более боюмда бар болчу, кош бойлуу элем. Анан ошо балам менен эки баламды карап, садикке алып барып, ошондой эле жумуштар менен жүргөм, үйдө кадимкидей эле. Анан Кадырдын күнү эле ошол уттук деп сүйүнүп эле тим эле телефондон чалат, уттук деп, ким утуптур деп эң биринчи мен ошону сурагам. Анан мен деп айтпай койгон мен экенинчи. Мен утканымды билгенден кийин анан мен деп кыйын болуп тамашалап койчумун. Азыр кимге эле болсо айта берет, ошо аялым уткан, аялым болсо жана кофе в постель алып барып тим эле караганмын деп. Каякта бул деген айылда бүт менде болчу, бул деген только ошо ою бүт эле грин карта болуп эле, грин карта, Америка. Айылда жашаганы менен Муслина Америкада жашачу да. А мен деген айылда жумуштарды кылып, грин карта DS анкеталар толтуруп үйдө бул деген компьютерде иштеп отурат, офисте отургандай. А мен сыртка чыгып, тамак кылып, огородду тазалап дегенде ошого октоп. Мына достор, Нуман байке деген өзүнүн кейс жөнүндө айтып берди. Кандай кылып толтурган, эмне кылып толтурган Нуман байке өзү толтурган достор. Өзүнүн ишеничи өзүнө чоң болчу, ошондуктан эч кимден жардам сурабай эле ошол Америкага грин карта деген бар экенин билгенде эле өзү толтуруп, өзү бүт информацияларды издеп таап, ошол менен алек болгон. Достор, эми ушул видеого класс басып коюңуз. Нуман байкени колдоп, негизи эле өзүңүздүн максатыңызды колдоп, эгер максатыңыз Америкага келүү болсо, андан кийинки видео деген DS260 толтуруу боюнча болот. Нуман байкеге көптөгөн суроолорду берем. Ал видео деген ушул видеонун описаниясында болот, достор. Андан кийин көптөгөн класстарды койсоңуздар, мен деген ал видеону эртерээк чыгарганга аракеттенем. Эми деген Нуман байке менен ушу менен коштошобуз. Грин карта утуудагы негизги ойду деп айтам. Бул оюңуздарга салыңыздар, утабыз деген ишенич менен жашаңыздар, анан катышыңыздар. Эми утуп алсаңыздар жакшы, келесиздер Кудай кааласа. Утпай калсаңыздар, бул жашоонун бүтүп калган жери эмес. Жашоо улана берет.
кийинки жылга дагы катышып жашоону улай алган адамдарды дагы куттуктаймын. Кийинки жылга да катышыңыздар, ийгилик жашооңуздарга жана кийинки жолу катышкандарга.